Google мобилдик интернетте издөө системасы болуп саналат. Ал сизди кызыктырган бардык нерселер, анын ичинде жумуштар, жерлер, рецепттер, тасмалар, ырлар, жаңылыктар жана башкалар тууралуу маалыматтарды издөөгө жардам берет. Google издөө системасынын бир гана түрү. Ушундай жол менен иштеген башкалар да бар. Сиз Google'ды смартфондон же уюлдук телефондон тапсаңыз болот. Эгер сиз бир нерсе издегиңиз келсе, биринчи Google белгисин таап, аны басыңыз. Экинчи, Google аталышынын астында сиз издөө кутучасын көрөсүз. Үчүнчү, издегиңиз келген нерсенин атын киргизиңиз. Төртүнчү, эгерде сиз текстти киргизиңиз келбесе, издөө кутучасынын оң жагындагы микрофон сүрөтчөсүн басыңыз. Бешинчи, сөздөрдү катуу, так жана жай сүйлөңүз. Алтынчы, издөө сөзүн тергенден же айткандан кийин Google сизге маалымат варианттарын тизмесин берет. Ар бир вариант көк, жашыл жана кара жазууларды камтыйт. Жетинчи, тизмени жылдырыңыз, сизди эмне кызыктырганын көрүңүз. Көк коштомо жазуу аталышы жана жашыл коштомо жазуу вебсайттын дареги. Ал интернетте кайсы жерде экенин көрсөтүп турат. Кара жазуу сиз издеп жаткан маалыматты сүрөттөгөн кыска абзац. Эгер сиз көк түстөгү белгини бассаңыз, ал сизди көбүрөөк маалыматты көрө турган вебсайтка алып барат. Сегизинчи, башка вебсайтка өтүүнү кааласаңыз, артка баскычын басып, башка жолду тандаңыз. Издөө кутучасынан ар кандай варианттарды тандасаңыз, Google сизге ар кандай жоопторду берет. Алар өтмөк деп аталат. Өтмөктөр бардыгы сүрөттөр, карталар, видеолор, жаңылыктар жана башкаларды камтыйт. Мисалы, бардыгын тандасаңыз, Google сизге бардык жеткиликтүү вебсайттарды берет. Эгер сиз видеону тандасаңыз, Google сиз издегениңизге видео сайттарды гана кайтарып берет. Интернетте чындап эле жакшы маалыматтар көп, бирок анча жакшы эмеси да, балким чындыкка дал келбеген маалыматы да бар. Демек, сиз издеп жаткан адам же бир нерсе жөнүндө эң жакшы маалымат алуу үчүн 2 же 3 жыйынтыкты карап чыгышыңыз керек. Эгер сиз Google'да маалымат издеп жатсаңыз, жана сиз жаман же адепсиз деп эсептеген нерсени көрүп же таап алсаңыз, артка баскычын басып, баракты таштап, издөө таласында сөздөрдү өчүрүп, башка сөздөрдү жазсаңыз болот. Телефонуңузда Google'ду колдонсоңуз, мобилдик операторуңуздан мобилдик каражаттарын сатып алышыңыз керек болот. Ар кандай Google аракеттери ар кандай көлөмдөгү маалымат каражаттарын сарптайт. Жөн гана текстти окуу эң аз маалымат каражаттарын керектейт. Сүрөттөрдү көрүү жана музыка угуу көбүрөөк керектейт. Ал эми видеолорду көрүү эң көп керектейт. Мобилдик интернет бүтүндөй дүйнөнү түз телефонуңузга алып келет. Эмне үчүн бүгүн аракет кылып көрбөйсүз?